мен деген жаман экенин да, мен эчтеке эмес экенин да, мен киши эмес экенин деп өзүнүн мындай бүрүштүрүп кичинекей киши болуп калышы мүмкүн. Күндө урушта мындай кечинде мисалы алар жумуштан келгенде үйгө отургуң дагы келбейт да, биз балдар болуп эрте ажырашпаганыма өкүнөм деген да. Эркектерде эң көп кездешкен оорулар кайсылар? Мисалы 40 жашка чейин үйлөнбөгөндөрдүн арасында 45% кыз эркек тукумсуздук эмнегедир көбөйүп атат. Намыс деп дарыгерге көрүнбөй жүргөн эркектерге бир гана кеңеш бер десе эмне демексиз? Бул жыныстык органдар деле ошондой орган, мамиле түзүүчү орган дегендейчи. Тестостеронун сапаты эркекке канчалык таасир этет? Аймына калоосу көбөйүп калат. Сиз билбеген нерсе барбы? Мисалы катнаш болгондон кийин ал уят да. Ал жаман да, ал коркунучтуу нерсе да. Тырышып жыныстык катнашка дагы бара албайт. Көбүнчө кыргыздарда бул деген зордук. Калоос жок эле, жок канды чыгарыш. Күч менен алып. Күч менен эле канды чыгарып эле жана шейшепти тууган тушкандарга көргөзгөнгө да. Үй бүлөдө жакындык жумасына канча жолу болуш керек? Чубак ажы айткандай, эртең менен башталыш керек. Акча таба албаган эркек бул аялга подружка болот да. Же болбосо дагы бир баласы болот. Эмнеге түрткү берди сизге? Кыз өзү күнөөлүү экен да, зордуктап кеткенге чимнеге анткени кыска көйлөк кийип алыптыр да. Мен ата энелердин комплекстери үчүн биз деген балдарыбыздын келечегин өлтүрүп атабыз да. Урухту күчөтпөйүн, адам күчтүү дагы болбойт. Ошо тил деген маданият көрүнбөгөн үчүн, байкалбаган үчүн ошого көңүл бурбай атабыз да. Кыргыз тил жок болсо, негизги тил башка тил болсочу, анда ал үйдө эркек жок деген сөз да. Бүгүнкү маекте өтө кызыктуу конок, урология боюнча адис, миңдеген адамдын жашоосун өзгөрткөн дарыгер, соцмедиада элди тарбиялап, коркунучтуу темаларды жөнөкөй тил менен түшүндүрө алган адам доктор Нурбек Монолов. Бүгүнкү эркектердин ден соолугуна кам көрүү, жашыруун темаларды, мифтерди, үй бүлө мамилелерди, гормондорду бүгүн ачык сүйлөшөбүз. Сиздер менен мен Болотбек кызы Кундуз. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Алейкум ассалам. Коркунуч тема деген эле жаман болду. Бул деген жыргал тема да, эмнеге коркунуч деп. Ошо коркуп берген үчүн анан көйгөйлөр башталат да. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Эми элдер билет да, ошо бойдон кала берейин. Өзүм урологмун, сексолог деп коюшат, блогер деп коюшат, а негизи кесип боюнча врачмын. Ошо бөйрөк, табарсык, жыныстык, эркек жыныстык маселелерин дарылайм да. Ошо мен оокат кылам. Сиз билбеген нерсе барбы? Жок, мен билбеген нерсе эми толтурады дегендейчи. Жана Сократ айткандай, мен жаңы нерсени билген сайын эчтеке билбээрин түшүнүп атам дегендейчи. Бирок ой жүгүртөм да, билбеген нерсе мындай эс ачуу деп коет. Эсти ачып алсаңчы, бул башкача деңгээлде, мисалы акылдуу болуш. Бул деген бирдемелерди окуп да, окуп мээңе топтойсуң. А бирок мындай мындай кыргыздарда эле ошондой сөз бар да, эстүү бала бол дейт го, акылдуу бол деген, мисалы умница бол деген орустарда бар, бирок эстүү бол деген сөз бул кыргыздарда эле бар да. Бул менин оюмча башка деңгээлдеги ой жүгүртүү да. Ошо билбеген нерсени дагы ошо эсиң менен билип алсаң болот да, же болбосо божомол түшүнүп алсаңар болот да. Муну эмеден байкайм да, бир байкасаңар, айылдарда, бир тоолордо бир аксакалдар бар, же апалар бар. Өмүрү ошо айылдан чыккан эмес, өмүрү тоодон түшкөн эмес, бирок мындай дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүүсү бар да. Любой нерсе кичинекей мындай маалымат берип койсоң, ошону мына туура чайнап, сонун маалыматты өзүнө сиңирип, анан айланасына дагы бөлүшүп бергенге нерсе бар да, ошол эс ачуу да. Эс ачуу керек болсо терапияларды ачыш керек окшойт. Кыргыз тилине басым жасап келесиз. Жашооңузда дагы тек гана кыргызча сүйлөйсүзбү, же орус тилин дагы кичине кошулуп кетеби? Жок, мен ушуну менин оюмча элдер, особенно башка улуттагы элдер туура эмес түшүнүп калып атат окшойт. Негизи бир тилди билген бул билимсиздик да. Акыл жок дегенде эсептелип болот да. 2-3 тилди билген дагы азыркы заманда бул билимсиздикке кирип калды, аздык кылып калды да. Азырда 3 же болсо андан көп тил билген заман болуп калды. Албетте көп тилди колдонуш керек. Анан жашоодо эми мен мисалы врачмын да. Кандай тил менен пациент келсе, ошол тил менен сүйлөшө берем. Кыргыз тили болсо кыргыз тили, орус тили болсо орус тил, англис болсо англис, индус келип калса, хотя бы намасте деп мындай индусча мындай көңүлүн ачып учурашып койгонго, там кореец келсе деген камсамхамнида, японецтер келсе аригато гозоймасу деп чыгып бүт тилди колдоно берем. Бул эме эмес да, мындай маселе катары көрбөш керек. Бирок негизги тил мамлекеттик тил, жумуш тили, мисалы мамлекеттик ишканаларда, негизи жеке ишканаларда дагы бул кыргыз тили болуш керек да. Анткени бул деген мамлекеттик коопсуздук болуп атпайбы? Тилибиз жоголсо мелкөөбүз деле бир күнү жоголот. Анан жана эс ачуу деп кетпедимби? Ар бир улут өзүнүн тилин билиш керек, менин оюмчачы. Кыргыз тилин билиш керек, кыргыз ой жүгүртүү кылыш керек. Ошондо эси ачылат. Мындай бул акыл менен эс деген бул башка деңгээлдеги нерсе да. Ошо менин оюмча ошо секрети, өнүгүүнүн секрети, адамдын өнүгүүнүн секрети, керек болсо байлыктын секрети бул эсти ачышың керек да. Мындайча айтканда, рух
Биз эмебиз да. Мына мисалы биз бири-бирибизди көрүп атабыз, биз денебизди көрүп атабыз. А бирок бири-бирибизди эмне үчүн сыйлайбыз? Кебетебиз үчүн бири-бирибизди сыйлабайбыз, туурабы? Эми мындай симпатия деген болот, бирок сый деген ошо рухту көргөзө баштаганда, руху күчтүү болсо, руху бийик болсо, ошондо сыйлай баштайбыз да. Бул башкача да, бул деген мында. Бул чоң нерсе да, адамдын менин оюмча эң негизги нерсеси, эгерде рухуң күчтүү болсо да, өзүңө таянган, өзүңө элиңе таянган, өзүңө жериңе таянган ушул ошондо бийик болуп, анан бири-бирибизге сый мамиле болот да. А рух эмне менен түптөлөт? Эсим эмне менен ачылат? Негизи эле маданият дегенибиз эмне? Бул деген эне тил да. Ошо кыргызга кыргыз тил, дунган тилин билсин, орус тилин билсин, уйгур тилин билсин. Ар бир улут өзүнүн тилин менин оюмча билиш керек. Бирок кыргызстандыктарды мындай бириктирген, жумуш алып барган тил, коопсуздук тил, бул деген кыргыз тили болуш керек. Жеке жашооңуз жөнүндө бир суроо бергим келип жатат. Балаңыз кандай өттү сиздин? Эми менин оюмчачы, бала чак ар бир адамдын эле бала чагы мындай бактылуу өтөт да. Анткени ошо жараткан бизге мындай программа киргизип койгонбу. Киши мен байкап жүрөм да, кыйынчылыкта жашаса, ачкалыкта жашаса, же болбосо байлыкта жашаса, же болбосо керек болсо жана зордук зомбулукта жашаса делечи, мээси кичинекей баланын бактылуу боло берет да. Бактылуу өсөт экен да. Мисалы, жана зордук зомбулук болуп атканчы, баланы зордук салса деле, жана оорусу кеткенден кийин 2-3 күндөн кийин эле ал бактылуу болуп оюнчук менен ойноп, жыргап, кичинекей балдар менен ойноп жүрө берет. Ар бир менин оюмча бала ошондой эмеден бактылуу эле окшойбуз да. Анан кийин түшүнөбүз да, кийин канчалык кыйынчылык болгон, анткени мындай мээбиз өсүп калды да, эсибиз ачылып калды да, ошондон анан түшүнүп баштайбыз. Анан ошо травмалар ошондо ойгоно баштайт окшойт да. Ошол моментте, бала кездеги моментте менин оюмча баарыбыз эле мындай бактылуубуз да. Анан чын эле мындай жаловаться этип эле мен кыйынчылыкта өскөм, ачкачылыкта өскөм, мындай карапайым деген деле менин оюмча жакшы деле иш эмес, анткени шүгүрчүлүк деген бар да. Биз баарыбыз шүгүр деп. Ошол жашоо бизге Кудай өзүнчө берген, анан ошон үчүн ушундай болдук да. Ошо мен кыйын жашадымбы, кыйынчылыкта жашадымбы, же жакшылыкта жашадымбы, ошо пластилин болуп мен мындай түптөлүп атып, тапталып атып, анан ушундай Нурбек болдум да. Балалыкта ата-энеден алган тарбиянын сизге калтырган эң чоң сабагы кандай болду? Эми ошол жөнүндө ойлонбоптурмун, бирок биздин ата-эне өзүнүн деңгээлине жараша бизди тарбиялайт экен да, өзүнүн билимине жараша, өзү кандай тарбияны көрсө, ошол маданиятты балдарына өткөзүп берет экен да. Ошол мен ар дайым айтып кетем, ошо билим берүү системага баланы тарбиялоочу, бала деген эмне, үй бүлө деген эмне, сүйүү деген эмне, мамиле деген эмне, күйөө деген эмне, аял деген эмне деген сабактар болуш керек депчи. Анткени билимибизге, деңгээлибизге жараша зордукта өссөк, зордук зомбулукта, анда балдарыбызды да ошондой кылып тарбиялайт экенбиз. Жакшылыкта өссөк, жакшы кылып дегендейчи. Ошон үчүн менин оюмча ата-энем эми болгон тарбиясын берди. Аларды сындап же сындабаганда болбойт. Эгерде мен ушундай болсом, значит, ата-энем дагы мындай салым кошту да. Кээ бир балдарды мисалы чыбык менен сабасаң киши болот. Бирок көбү мындай киши болбойт да. Травма алып өспөй калат, анткени комплекс өсөт да. Токмоктой берсе эле мен деген жаман экенин да, мен эчтеке эмес экенин да, мен киши эмес экенин деп өзүнү мындай бүрүштүрүп кичинекей киши болуп калышы мүмкүн. А кээ бирөө наоборот намыстанып, жок мен эмнеге мындай болуп атам, жок мен докажу, мен бирдемени эметем, жакшы кол. Бирок бул аз пайыз да, ошон үчүн туура тарбиялабыз. Кээ бирөөнү жакшылык менен, сүйүү менен тарбиялайм деп. Жылуу сөз менен. Жылуу сөз менен. Бирок сүйүү эмне экенин билбейсиз да. Может, балким мисалы балабызды эркелетебиз. Мисалы туура эмес деле, ашыкча деле эркелетебиз, бирок деген ойлонсок, ал өзүбүз үчүн да, өзүбүз жыргаш үчүн балдарыбызга беребиз да. Балдарга канчалык деңгээлде ал керек, аны да билбейсиз. Ан үчүн илимдер бар, билимдер ошондо бериш керек. Мисалы кытайстарда жакшы маданият бар экен да. Жакшыбы жаманбы билбейм, эми муну ойлонуш керек. Балдарда жоопкерчилик жок экен. Мисалы жөн эле эркелете берген болбойт экен да, муну каала дегендейчи. Анткени аларда жоопкерчилик, аларды уга берсек, значит, жоопкерчиликти биз балдарыбызга берип коюп турубуз. Жашоодо эмне керек? Алар түшүнбөйт да. Алардын каалоосуна, алардын эмоциясына кирип кетпешибиз керек экен да. Мисалы өлөсүң, өлбөйсүң, бара окууга барыш керек. Мындай принципалдуу нерселер болуш керек. Албетте эркелетчү убакыты дагы болуш керек, өзүнүн талапы дагы болуш керек да. Ата-энеңиздин эки жолго түшүп кеткени жашооңузга кандай таасир берген? Чынын айтканда жакшы таасир берген да. Мындай да, мындай эми жамандаган жокмун, эми экөөнүн жашоосу ага кийлигише албайм, оюмду дагы киргизе албайм дегенчи. Бирок мындай байкасам, экөөнүн жашоосу болбой эле калган да. Күндө урушта мындай кечинде, мисалы алар жумуштан келгенде үйдө отургуң дагы келбейчи да. Биз балдар 3 бала, 1 кыз болчубуз.
балдарга жеңилирээк экен, эркектергечи көчөгө чыгып кетебиз. Анан алардын урушталашын көрбөйбүз. Мындай өзүбүздүн психикабыз мындай здоровыйраак кылат да. А кыздарга кыйын экен да. Кыз деген кичинекей кыз вообще көчөгө чыга албайт да, кечинде бир жака тентип кете албайт да, жөн эле темселеп көчөдө жүрө албайт да. Анан алар менен кошо чайналып эле жүрө берет экен да. Ажырашып кеткеничи мындай менин оюмча үйлөрүн баарына мындай жакшы таасир этти да. Анткени кичине мындай болуп калды, психологически здоровыйраак мамиле болуп калды. Анан экөө тең жакшы болду да, менин оюмча. Тиги апабыз дагы мээси болду, атабыз дагы балким билбейм, сүйүүсү бар беле, өзүнүн жолун тапты дегендечи. Бирок андан кийин эмне болду эми ким билет дегендечи. Ошо апам, мамам деп коем да, мама деп көнүп калганбыз да. Бир жолу суроо бергем да. Ажырашкандан мындай өкүнбөйсүңбү депчи. Ошондо айткан, өкүнөм деген, эрте ажырашпаганыма өкүнөм деген да. Мындай эртерээк ажырашта, жаш кетсе ажырашта, балким мындай бутка турганы батыраак болуп эле, балким жаңы мамиле таап кеткенге жакшыраак болмок беле деп ошондой өкүнөм деген да. Бирок эми силер барсыңар, силер мени бактылуу кыласыңар, ошон үчүн өкүнбөйм, бирок андай суроого ошентип жооп берген да. Балдарым бар, бактым бар дейт го биздин ата-энебиз. Ошондой да. Эми жеке жашоодон чыгып, коомдогу чоң маселелерге өтсөк, мисалы мектеп, жош, жаштар арасында кантип сактануу керек дикциялары көбөйсө, жыныстык оорулар реалдуу азаябы? Албетте реалдуу азаят. Мисалы мындай велосипедти ойлоп таппай эле өнкөн өлкөлөрдөн эле мисал алсак болот да. Мисалы Европа өлкөлөрүндө, Япония, мисалы өнкөн өлкөлөрүндө ошондой сабактар бар. Бала бакчадан баштапчы. Анан мисалы венерический оорулар деп коет, жана жыныстык жол менен жуккан оорулар, аларда ошо местный жительдер деп коет, ошо мигранттарды эсептебегенде өзү мисалы чисто немистерде оору жок андай. Анткени ошо билим берүү система билимди ошончо берип салган. Ал андай нерседен сакта. Жаналардын проституткаларды регулироваться кылганы шылып ошо билим берүү системамен ошончо андай оорулар жок. Мигранттар алып келет да андай оорулардычы. Мисалы Европадагы жана сойкуларчы, проститутка деп атпайсызбы? Алар деле местныйлар аз да. Өзүнчө бул баары тең мигранттар болуп атпайбы? То есть билимсиз өлкөдөн келип, анан ошондой жумуштарды кылып атат да. Мисалы жыныстык катнаш мындай көбү ойлойт да, эми аны деле балким чында жыныстык катнаш эрте башталат, баары тең эле там ошентип эле жыргап жүрөт депчи. Мисалы Японияда изилдөөлөр бар. Аларда деген ошо адам болуш деген сабактар көп да. Анан ал сабактарда үйрөтө жыныстык катнаштын кечинен болгону жакшы, албетте үйлөнүп болгонуң жакшы, анча эле чыдабай атсаң анда психологический зрелость деп коет. Мээң бышканда, денең чын эле бышканда, чын эле ошо сен сүйгөн, жактырган адамга жолукканда мейли анда болор деп үйрөтөт да. Ошон үчүн изилдөөлөр болуп туруп, мисалы 40 жашка чейин үйлөнбөгөндөрдүн арасында 45% мындай эмекен, кыз экен, эркектер дагы бир дагы жолу аялдар менен жатып көрүлө экен. Эмнеге десеңиз, мен 40-ка чыгып калдыңар, үйлөнүү деле балким кереги жок, балким мындай жашап жүрсүң, эми жолуга элекмин, өзүм кишиме жолуга элекмин, анан жөн эле жыныстык катнашка бара бермек белек деген суроо да. Бул көп пайызда, бул менин оюмча билимдин деңгээли да. Мисалы сифилис, герпес, ИИП, хламидиоз деген оорулар көп кездешет, бирок маалымат аз. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Бул баары тең жыныстык жол менен жуккан ооруларга кирет да. Мындай аны микробтоп майдалай берсек деген бул баш ооруйт дегендечи. Маалымат бар эле, эми балким биз медик болгон үчүн бизге бар көрүнүп атабы, элге да таратышыбыз керек окшойт. Ошол жөнүндө көп мындай ойлонбой калышты да. Мурун неге көбүрөөк ойлончу, азыр көбүрөөк ойлонбой калды. Мурун анткени дары жок болчу. То есть мындай оорулар менен оорусоң, сен инвалид болосуң, шылып бир ден соолуң өлөт да, мындайча айтканда, коомдон дагы чыгып каласың да. Азыр жакшы дарылар чыгып калды, жакшы метод диагностики жана лечение дарылоо эмелер чыгып калды. Ошон үчүн элдер дагы коркпой калдыбы дейм да. Бул жөнөкөй мамиле болуп калды, жөнөкөй оорулардын арасына киргендей болуп калды да. А так мамиле бар. Бул деле билим берүү система. Мисалы, ошо өспүрүмдөн башталган бир балалар башталат да. Ошондон баштап үйрөтө баштаса, мейли там кыздыкты жоготкон, мейли там жыныстык болгон, балким анча көйгөй көрбөй атсаңар, бирок моундай болуп калышыңар мүмкүн. Балалуу болбой калышыңар мүмкүн. Эрте жанагы жыныстык чочок турмай калган проблемалар башталышы мүмкүн. Боюнда бар болушу мүмкүн, инвалид болуп калышыңар мүмкүн деп түшүндүрүп турсак, анан кантип сакталганын түшүндүрүп турсак, балким булар ошого басым берсек, мындай азаймак да.
Эркектерде эң көп кездешкен оорулар кайсылар? Эми мында официальный статистика жок, эми Минздравда бардыр, бирок мен мага кайрылгандардын, биздин клиникага кайрылгандардын эң көбү ошо жыныстык проблемалар да. Жыныстык мындай эркектик касиети түшүп калган. Андан кийин тукумсуздук негедир көбөйүп атат. Албетте мен эме менен фокусированныймын да, мен эң кыйынмын деп, керек болсо Орто Азия, керек болсо дүйнөдө деп кээде мактанып ийем ошо. Аденома, эркектердин аденомасы же болбосо сара таштар оорусулары боюнча бизге көп кайрылышат да. Азыр онкология дагы аябай көбөйө баштады да. Рак оорулары дагычы. Намыс деп дарыгерге көрүнбөй жүргөн эркектерге бир гана кеңеш бер десе эмне демексиз? Эми момундай да, бул ушу жыныстык катнашка менин көз карашым башкабы, мындай элдер эмнегедир өзгөчө мамиле кылат экен да. Бирок ойлонсок, мындай өзүбүздү денени мындай денебизди карасакчы. Көзүбүз ооруса, көзүбүз барып атабыз көз доктурга, кулак ооруса барып атабыз, оозубуз менен тамак ичип атабыз, барып атабыз дегенде, бул жыныстык органдар деле ошондой орган. Ооба. То есть зара кылчу орган, бала уланчу орган, мамиле түзүүчү орган дегендейчи. Анан көйгөй болсо, мындайча айтканда намыс уятты коюп эле бизге келип кайрылыш керек. Бизде вообще эмоция жок. Бул жаман же уят деп биз эч кимди жашырып, барбай. Бизге бул деген мындай да оозтой эле, мурундай эле мамиле кылабыз да, бизге айырмасы жок. Анда мурунду көргөзгөндөн деле уял, анда кулакты деле көргөзгөндөн уяла берсек болот да. Ошондой эле мамиле болуп атат. Анан айтор эмем эркектер келип алыпчы. Ар кайсы жерин айта беришет да. Мисалы белим ооруп атат, бөйрөгүм ооруп атат, табарсым ооруп атат. Деп эле ошону бир көп убакытты ошого коротот да. Анан мындай карай келсек, кетип атканда сүйлөшүп бүткөндө же болсо башым ооруп, дарылы дагы эффект болбойт, туура эмес маалымат берип атса эффекти дагы болбойт. Андан кийин айтат менин аягым болчу деп. Балким кээ бир айтпай айтат, балким айтпай кетип калыптыр, башка доктурга барат, тиги эчтеке дарыланган жок депчи. На самом деле ошо жыныстык проблемаларын эркек мүчөлөрү жөнүндө айта албай эле вокругтогу айтып жүрө беришет экен да. Биз деген түз эле түшүнөбүз аны деген, биз мындай догадываться эткенге же болсо билип атсак деле, балким мындай сурагандан ал уялып атса мен эмнеге айтам деген бизде ошондой көйгөй болот да. Пациент менен врачтын. Муну түз эле айтыш керек. Акча төлөп атышат, тем более мен жеке клиникада иштейм деген, төлөгөндөн кийин максимально бизден маалыматты соргош керек да, мындайча айтканда. Көп эркек үчүн эң оор суроолор бул гормон, потенция, тестостерон. Азыр ошол темаларды сүйлөшсөк, мисалы тестостерон сапаты эркекке канчалык таасир этет? Эми тестостерон деген мындай да, биз аябай чоң маани бере баштадык, анткени интернеттен көп чыгып атат, реклама көп берип атат дегендейчи. Тестостерон көп болсо мен өлө эркекпин, анан тестостерон аз болсо мен жаман эркекмин деген эле маалым болуп атат. Бул деген индивидуально. Кээ биринде мындай цифраларды көрүп алып эле жаман боло беришет. Цифралар муну циркадный ритми деп коет. Бул деген убакытка, тамакка, настроениеге аябай көз каранды да. Балким бир жерде жакшы уктабай калдыңар, балким жакшы тамак ичпей калдыңар, же болсо бирөө менен урушуп кеттиңер, настроениеңер жок. Ошол моментте тапшырып койсоңор, тестостерон кичинекей болот. Сонун уктап, эс алып, жакшы маанайда тапшырсаңар, анда тестостерон көбүрөөк болуп калат. Бул аябай гибкий эме да. Анан ошо цифраларды көрүп алып эле, анан жанагы менин оюмча ГЗТ деп коет, гормонально заместительная терапия, гормондорду алган бизде мода болуп кетти. Бул деген чоң трагедия менин оюмчачы. ГЗТ гормонду, мисалы тестостеронду алганда чын эле эме да, мындай эркек мындай жакшыраак сезип калат өзүнүчү. Бул наркотик, мен наркотик менен эле теңеп коем да. Настроениясы ачылып калат, сонун болуп. Ошо айымына калоосу көбөйүп калат, чын эле функциясы жакшырып болуп калат, булчугунан күчтүүрөөк сезе баштайт, балким чарчаганы кичине кечирээк боло баштайт. Анан баары ошого отуруп алышат. Анан өзүнүн ден соолуктан да мындайча айтканда инвалидностька баратат да. Анан аябай көп дозадан алат экен. Анын дозаны сайсаң, албетте наркотикте эле да, сайындың, сен жыргайсың, сайынбай калдың, кайра настроениең жок, анын эртеси дагы сайынгың келет. Анан ушундан чыкпай калышат да, өмүр бою алып калышат. Канчалык зыян экенин. Анткени мисалы гормон нормада мисалы 15-20 деп коелучу, анан алар 80ге чейин сайынып атат. Ойлор мындайча айтканда объемду аябай көтөрүп алды, настроениялар ачалды, чилне алар андан чыга албай калат. Мурунку абалга келгенде уже мындай өзүнү дохлый сезип, мындайча айтканда. Анан кайра сайынгысы келет. Аны сайынган сайын жумурткасы кичирей берет, жумурткасынын функциялары жоголо берет. Анткени тестостеронду сайып койдук да. Жумурткаларда мындайча айтканда индикаторлор бар да. Тестостерон көп экен, иштебей турайын дейт. Кайра сайып коет, жумурткалар тестостерон көп экен, иштебей турайын деп, анан ошо ойдон иштебей калат да. Мисалы колду деле иштетпей, бир колду деле иштеп жүр, бир колду иштетпей койсо, бир кол ичкерип кетет да. Ошондой жумуртка деле ичкерип кетет, андан ары полностью функциясын жоготуп коюшу мүмкүн, анан өмүр бою алганга
муктаж болуп калат да. Эркектерде дагы климакс болобу? Бул процесс өзү кандай өтөт? Эми климакс деген аялдардыкындай түшүнүк жок албетте, бирок мындай жөнөкөй тил менен айтканда переходный возрасттар болуп турат эркектерде элечи. Баары бир мындай возраст өткөн сайын бир периоддор, периоддор бар, ар кандай периоддор бар. 25 жашында бар, 35 жашында бар, 45-50 жашында бар, 60-65 жашында бар дегендейчи. Бирок кээ бирөөнө оор, кээ бирөөнө мындай жеңил өтөт. Мисалы 25 жашында эмне деген ойлор келе баштайт. Кээ бирөө үйлөнүш керек, үйлөнбөш керек. Кээ бирөө мисалы жакшы жумушка орношуп алды, бирөө орношо албай калды, бирөө мисалы чоң жумушка кирип кетти, кичине байып кетти, бирөө байбай калды. Анан ошолорду көрүп алды, башкаларды көрүп алды эле бир переходный мындай стресс периоддон өтө берет да. Анан 40-45-50 жаштын тегерегинде той пойлорго барышат, тиги чоң болуп кеттир, тиги байып кеттир, тиги 10 балалуу болуптур, мен баласы жок жүрөм, айымым жок жүрөт, же болбосо мен ажырашып кеттим деле. Ошондой психологический переходный возрасттар болот албетте. Гормональный да болот. Ошо 45-50 жашта гормональный перестройка, баягы тестостерондор түшөт. Мурункудай мүмкүнчүлүктөр жок. Мүмкүнчүлүктөр мындай эркек жактанчы мүмкүнчүлүктөр жок дегенде кандай жок? Бул эме болуп калат да, баалуулук жоголуп кетет. Мисалы 20-25 жаштагыдай кыл деп эле келе беришет да 45-50 жаштагыларчы. Анда гормондор мээге тээп турат да. Бул деген жараткан, мынтип жараткан да бизди. Ошо жаш кезинде гормондорду өйдөрөөк берген, ушул бул деген мээсине тепкенде эртерээк үйлөнүп алсын, ушул жыныстык катнаш проблемаларын, көйгөйлөрүн чечип, анан балалуу болсун, анан балдарын баксын деген сеп ошентип койгон. Анан возу карыган сайын аны түшүрө баштайт. Анткени карадың да, балалуу болгондо эле муктаж жок, анткени өлүп калсаң анан сенин балдарыңды ким карайт деп жаратылыш ошондой программировать этип койгон. Ошон үчүн мындайча айтканда, ошо возраст келгенде калуулор дагы кичирейтип салат да. Ата ойлой бергиле 50 жаштагы уже байып калган, мындай психологически өсүп калган, анан гормондоруң тээп турса, анан мындайча айтканда жана күнөөнү дагы көбөйтөбүз да, бардык кыздарды кырып, же болбосо кыздар балдарды кырып, ошондой кылыш. Ошондой болот да. Жыныстык жол менен жугуучу оорулар кайсылар жана качан текшерүү керек негизи? Сиз аны өзүңүз дагы айткансыз, жыныстык жол менен жуккан оорулар, мисалы эң мындай көрүнүктүү бул деген гонорея. Гонорея деген сөз бул деген гонокок деген инфекциядан чыккан, ириң агып калат да. Жыныс мүчөсүнөн кандайдыр маң какканда ириң агып калат. Ошо жыныс катнашкандан кийин болот, бир жумадан кийин же болбосо бир айдан кийин чыга баштайт. Бул жаман оору, анткени ириң аккан бир, андан кийин эгер жакшы дарыланбаса, туура эмес дарыланбаса или дарыланбай койсо, балалуу болгон функциясы жоголот биринчиден, анан заара кылган дагы функциясы жоголот да. Көрдүңөр белем, трубка менен жүрүп калгандарчы. Анткени ошо заара кылган каналы полностью бири-бирине жабышып калат да, ириң да мындай өсүп калат. Анан сийген заара кыла албайт, же болбосо балалуу боло албайт, анан албетте жыныстык проблема башталат. Албетте сиз айткандай хламидия деген оору бар. Хламидия деген инфекция, бул деген ошо жыныстык жакта эле эмес, бул дагы тукумсуздук алып келет, керек болсо көз көрбөй калат. Керек болсо тизелери иштебей калат да. Мындай тизелери түзүлбөй эметпей калганын көрдүңөр беле? Ошол дагы ошондой инвалид болуп калат, жумуш дагы иштете албагат. Анан албетте андан башка майда чүйдөр болор. Сифилис дегенди жана айтып кеттиңиз. Бул дагы жаман оору, аны дагы туура эмес, жакшы, же болбосо жанагы өзүбүз билгендей дарыланып койсок, ал деген кемирчектерди жейт да. Любой биздин организмда кемирчек могу. Эң жаман жанагы позвоночник деп коебуз. Омуртканын ортосунда кемирчектер бар го. Ошолор жок болуп калат. Анан позвоночник бири-бирине отуруп, жана бүкүрөйүп, ошол сыяктуу ооруларга келет. Мурдуларыбызда могу кемирчек да, аныбыз дагы түшүп калат, кулагыбыз түшүп калат дегендейчи. Ошонун арасында, оорулардын арасында пилонефрит деген да оор бар го, ал кандай оору? Пилонефрит бул деген бул инфекция да, эшерехи коли деген инфекция 95% случайда, себеби бул деген эшерехи коли деген кишечная палочка, бул деген биздин ишегиде бар инфекциябыз. Чоң заң менен көбүнчө чыгат сыртка, анан табарсыкка түшөт, андан кийин бөйрөккө түшөт. Анан ошондой пилонефрит, цистит, анан пилонефрит деген оорууну алып келет да. Анан эң эмеден дагы коркуш керек. Спид деген билесиңер, ошондон айыкпаган оорулар бар. Гепатит деген бар. БС гепатит, ошондо боор өлөт. Анда да бул дагы инвалидность. Бул дагы наркы дүйнөгө даярданбай дегендейчи. То есть жыныстык жол менен жуккан оорулардын көйгөйлөрү чоң. Көп айтылбай келген, бирок үй бүлөдө чоң роль ойночу маселе бул мисалы күйөө аял урушунун көбү жыныстык түшүнбөстүктөн чыгат деп айтылып келет да. Бул пикирге кандай карайсыз? Эми мындай да жыныстык тажрыйба чоң ролду ойнойт да. Жаңы үйлөнгөндө эгерде экөө тең каалап үйлөнсө, анда деген мындай жыныстык маселе деле болбойт. Анан көбүнчө аял кишилердин дагы биринчи жыныстык опыты же болсо
үй бүлөдө тарбиялангандыгы дагы чоң ролду ойнойт да. Мисалы уят жосу жана сиз айтып кеткендей жаман деген жосу коркунучтуу деген сөздөр менен тарбиялаган болсо, анда мындай жыныстык жиби жоголот да. Мисалы катнаш болгондон кийин ал уят да. Ал жаман да, ал коркунучтуу нерсе да. Тырышып жыныстык катнашка дагы бара албайт. Жана киши кумар алганда, ошо оргазм алдында жыныстык катнашка барганда аял киши дагы даярданып сууланып мындай жибип туруш керек. Ал жибилер жоголуп кетет. Албетте күйөөсү дагы жаш болуп же түшүнбөстүр. Жөн эле зордукта биринчи никети көбүнчө кыргыздарда бул деген зордук. Каалоосу жок эле, жок канды чыгарыш. Күч менен алып. Күч менен эле кан чыгарып эле жана шейшепти тууган тушкандарга көргөзгөнгө да. Анан бир жолу биринчи жыныстык катнашы ошондой туура эмес болду, болезненный болду. Өзү негизи кан чыгыш керекпи же жокпу? Жок, не обязательно чыккан. Жаман болду. Андан кийин ал экинчисин катнашып коркуп калат. Үчүнчүсү катнашып анан өмүр бою оргазм эмне экенин, удовольствие эмне экенин билбей анан мындай илеп. Анан чоңойот да. Тажрыйба алат. Анан билим алат дегендей. Анан оргазм деген бар турбайбы деп анан ошол жерден аялы түшүнө баштайт. Анан ошо бири-бирине чак келбей атканын түшүнө баштайт. Балдар чоңойгон анан переходный возрасттар башталат. Же болсо аялы көбөп кетти деп, же болсо күйөөсү көбөп кетти деп ушул жыныстык баары бир ошо энергияны бир күн алат да. Күйөөсүнөн мөр болсо дагы бирөөнөн. Аялынан болбосо башка бирөөнөн дегендейчи. Үйлөнөрдө меттекширүүдөн өтүү эмне үчүн маанилүү? Эми азыркы заманда маанилүү болуп калды. Анткени мындай жыныстык катнаш үйлөнгөнгө чейин болуп калды да көбүнчө. Эми эркектерде көбүнчө дегендейчи. Албетте анан жашынакай аялына мындай көйгөйлөрдү алып келбеш үчүн, ушундай жыныстык көйгөйлөрдү, ооруларды алып келбеш үчүн өтүп койгон жакшы да. Анткени гүлайт этишти да. Арымга барып ичти да, анан жана инфекциялар толтуруп алган дегендейчи. Анан эркектин бир жакшы жериби же жаман жериби мындай жыныстык оору жукса да билинбей жүрө берет. Көйгөй болбойт да, кыйналышпайт да. Аялдар кыйналышат. Билим калат экен да. Аялдардыкы мындай организм кичине башкачараак, ошон үчүн алар көбүрөөк кыйналышат да. Үй бүлөдө жакындык жумасына канча жолу болуш керек? Канчалык оптималдуу? Ушу эң көп суроолордун бири, бирок мунун жообу жок да. Бир немец мугалим бар, устазым бар. Ата деп коем. Ал айткандай, изилдөөлөр толтура. Бирөө жумасына 2 жолу дейт, бирөө 3 жолу дейт. Бирок аялыңар сулуу болсо, хоть күндө жыныстык катнашыш менен жата бергиле деген. Ар бир адам өзүнө каалоосуна жараша да. Негизи каалоого жараша, эки кишинин. Мындайда уж секстечи, бул норма эмне деген эле суроо боло берет. Норма бул жерде эме деп коет. Эки кишинин нормасы болуш керек да, бир кишинин эмес. Мисалы бир кишиге жагып, бирок экинчисине жакпай атса, мисалы эки адам каалоосу. Эки адам каалоосу. Мисалы 3 жолу жаткан жакпай атса бирөөнө. Бул норма эмес. Аялына жакпай атса норма эмес, аялына бирөө кыйналып атат деген сөз да. Ошон үчүн бул деген эки адамдын каалоосу норма болуп эсептелет. Эки адам тең каалап атса, ошол норма болот. Эки адамдын ортосуна мамиле. Канча жолу, узундугу, кандай приемдор менен, кандай извращениялар менен эки адамдын каалоосуна көз каранды да. Уул же кыз төрөлүшү кимден көз каранды? Мен көп Instagram подкасттарга айткам, бул деген эркек эле көз карандуу. Мисалы кыз эле төрөлүп атса, же болсо эркек эле төрөлүп атса, күнөөнүүлөрдү издегиңер келсе, бул эркек кишиде да. Эркек кишиде эле Y хромосома бар. X анан Y хромосома болот. X Y деген сөз бул эркек деген сөз. X деген сөз бул кыз деген сөз да. Y хромосома эркекте эле бар. Ал ошо Y хромосоманы өткөзбөйүнчө эркек болбойт. Эми практикадагы күнүмдүк темаларды өтөлү. Мисалы көптөр уялат, бирок сура албайт да. Гигиенаны туура сактоо кандай болуш керек эркектердики? Туура сактоо деген кандай? Мындай да, заманга жараша, анан мүмкүнчүлүккө жараша, анан шартка жараша дегендейчи. Балким мисалы айылда жуунбай дагы кошулуп калышат го эркек. Жок, бул гигиена половой жизнь деп коет. Биз албетте деген мындай ала жыныс мүчөлөр ооз өбүшөт да. Мисалы жыт чоң ролду ойнойт сүйгөч. Жыт мелине бүт өлтүрүп салсаңар болот да. Ошолор таза болбосо албетте жыныстык каалоо дагы жоголот. Анан мындай ошо секстинби, ошо оргазмдын мындай чокусуна дагы жете албайсыңар да. Ошон үчүн албетте мына Чубак ажы айткандай, эртең менен башталыш керек сексчи. Ошо жакшы сөздөрдү айтып коюп, анан жуунуп келип алып, анан тишин билбейм кичине атыр эметип коюп, колтук аласын жууп алып, анан андай нерсеге барган болот да. Эми албетте мындай извращениялардан дагы жараша, анан кээде деген бири-бирине өзүлөрүнүн мындай натуральный жыты жагат. Аны дагы сезе билиш керек. Мисалы кээ бирөөнү мисалы одеколон дагы лишний болуп калат, же болсо туура эмес жыттан да болгон болот. Эми бул тажрыйба өстүрүп, ошо бири-бириңер менен сүйлөшүп, түшүнүктүү мамиле кылып, жытты дагы туура кылыш керек. Бул чоң ролду ойнойт.
негизи сүйүү жит деп дагы бир сөз бар да. Белгилүү бөйрөк таштар кандай себептери эмнеден болот бул бөйрөк таштары? Бөйрөк таштар эми биз ошондой эндемический зонада жашайбыз. Биз таш пайда болчу зонада жашайбыз да. Ошо биз Өзбекстан, Казакстандын югу, ысык ысык жерде жашаган баарын бөйрөк таштар көбүрөөк да. Ошондой айла жок бизде. Мында уюзут алсаң болбой калды, туз бар же болсо майда чүйдө таш бар деген. Андан коркпой эле коюш керек. Бул деген күнүбүзгө, суубузга, аба ырайыбызга көз каранды, тамагыбызга дегендейчи. Бирок биз аны эчтеке кыла албайбыз да, экөөбүз туурабы? Күндөн качып кутула албайбыз. Суубуз болгон сууну ичебиз, смог болсо да айла жок дем алабыз. Бирок мындайча айтканда медосмотр өтүп турган жакшы да. Мисалы бир жылда бир жолу болбой калды деген УЗИ мисалы бөйрөк тартып койсо, кичинекей кезинде мындай таш кичинекей кезинде көрүп калганда оңой. Операция жолу жок эле дарылап койсо болот. Өстүрүп чоңойтуп алып туруп келсеңер, албетте анда башка маселелер. И финансовый башка маселелер, и организмге оорчулдугу дагы башка маселе болуп келет да. Өз ден соолугуна кайдыгер болгон эркектерге бир сүйлөм менен кеңеш. Мындай да, эркектин касиети деп мен ар дайым айтып кетем. Эркек биринчи очередь өзүнө жоопкерчилик болуш керек. Өзүнө жоопкерчиликти алса, ал айланасына жоопкерчилик алат. Мисалы аялына, балдарына, билбейм, тууган-тушкандарына жоопкерчиликти алат да. Анан аны ала алган киши коомго да жоопкерчилик бере алат да. Ошол өзүнө жоопкерчиликтен башташ керек да. Анткени өзүңдүн ден соолугуңду карай албасаң, сен бирөөнү карай албайсың. Мындайча айтканда бага албайсың да, акча таба албайсың. Акча таба албаган эркек бул аялга подружка болот да. Же болсо дагы бир баласы болот. То есть тандойсуңар да, ден соолугуңарды карамасаңар, анда бирөөгө көз каранды болуп, мисалы аялдарына көз каранды болгон эң жаман да. Качан тамак берет, качан чай алып келет деп мындай кичинекей бала болуп, же болсо подружка болуп жүрө бересиңер. Ошон үчүн ден соолукка көңүл буруш керек. Аны албетте мындай контроль кыла албаган оорулар болду, анда айла жок. Анда бири-бирине жардам берип мындай түшүнүктүү мамиле кылыш керек да. Мисалы болбой калды дегенде тамеки чекпей коюу, ашыкча салмак албай коюу, жөн эле бир арак-сарак иче бермей, же болсо ошол жөнүндө гормоналдык терапияларды ала бербей, ушул обжоктоону бул уже эркектин жоопкерчилигинде да. Виаграны дарыгерсиз ичүү канчалык коркунучтуу? Viagra бул фирменный бир фирма да, эми аны реклама кылбай эле болот, бирок биринчи ойлоп тапкандар ошолор да баары бирчи, бул эменчи. Ошол любой дары бул уу да. Кадимкидей эле уу, киши ууланат. Мисалы биринчи очередь бөйрөгү өлөт. Анан ошо жана мечеттердин жанында, билбейм, аптекаларда бир ар кийим сатат экен да, балга окшоштуруп, жана вареньеге окшоштурган, теке, гигантчыл бир названияларды коюп алып туруп, анын ичинин баарында тең дары бар да. То есть чөп жок, ошондой эффект бергүдөйчү. Билбейм, бал жок, варенье жок андайчы. Ошо ичетин жазып алган баарында тең дары бар. Анан дарынын эң жаман сапаты да, эң арзанда. Аны деген мында чоң прибыль алыш үчүн эң арзан алат, эң зыян алат да. Ошондо организм өлөт биринчиден. Экинчиден, мисалы ар бир эркекке сексуалдык жашоону бир убакыт берилген да. Балким 50 жаш берген, балким 60 жаш берген. Эгерде ошондой дарыларды эрте иче баштаса, анда сексуалдык жактан эркек киши бат карайт. То есть резервтерин, келечектеги сексуалдык жашоонун энергиясын бир жылда эле бүтүрүп коет, же болсо жарым жылда эле бүтүрүп коет да. Анан кийин эмне дарыларды колдонобуз? Импотент болуп калат дегендейчи. Жаштар азыр эң көп сураган тема бул тукумсуздук. Бул тукумсуздук аябай көбүп жатат. Бул эмне себептен болуп жатат? Организм мындай кодироваться эткен да, байкадыңар беле, жаныбарлар жөнүндө кинону көрсөңөр, особенно Африкаданчы, жана куркакчылык, жокчулук болуп атканда эч ким төрөбөй калат. Жана арстан болобу, антилопа болобу, курт коңурскалар дагы жок да. Анан ошо сезон дождей деп коет, жаан жаап атканда, өсүмдүктөр өсө баштаганда, жаныбарлар, арстандар дагы көбөйүп, антилопалар дагы көбөйүп, курт коңурскалар дагы көбөйө баштайт да. Биздин организм айланага көз карандуу да. Эгерде айлананы биздин организм сезип атса, жаман болуп атканынчы, мисалы смог. Бул чоң зыян да. Или башка тамактарыбыз азыр деген жана добавкалар менен арзан химикаттар менен өстүрүп калды окшойт. Ошону пробовать этебиз, азыр заман башка экен, жаман заман экен, балалы болбой турайын деп, чук деп. Биздин организм өзү баса баштайт да. Албетте смог менен дем алып, плюс отравляться деп турабыз. Химикаттарды жеп отравляться деп турабыз. Пластмастарды толтура, тамак аштын баары эле пластмасс болуп калды да. Ошо пластмасс аябай зыян нерсе да. Бисфенол А деп коет, бир химический элемент. Ошол аябай отравляйт этет да, ошо пластмасстарда бар да. Биздечи анан пластмасстын сапаты кандай экен?
чоң суроо дегенде аны ким текшерип атат, чоң суроо. Күнүмдүк рациондо кирүүчү эң пайдалуу жер жемиштер кайсылар? Кайсыны күнүмдүк колдонуп туруш керек? Ал суроого мындай жооп берет элем да, мүмкүнчүлүккө жараша. Мисалы биз мындай тигиндей там билбейм, жана кинодогудай продукторлорго калсак аны ким сатып алат? Канча пайыз кыргыздарыбыз бизди сатып алат? Же болбосо ошону сактай алат да. Ошон үчүн мынтип айтат элем да, бар оокатыңар, бар тамак ашыңар ашыкча болбош керек эң негизгиси. Убакыт менен болуш керек эң негизгиси. Анан жанагы алсаңар дагы ошо зыян химикат, консервант же болбосо слишком таттуу же болбосо сахар көбүрөөк продуктлардын азыраак эле болгон жакшы да. Жер жемиштин любойун жей бергиле, чөп чабардын любойун жей бергиле. Ошого басым берип, басым жей бергиле. Этти ченеп жеш керек. Эгерде бай болсоңор, этти көп жеген дагы аябай зыян да. Мисалы подагра, жанагы сахарын диабет, ошо окшогон оорулар дагы кээде ашыкчылыктан да болот да. Өзүңүздүн пациенттериңизде бир эң кызыктуу, унутулбас бир окуяны айтып берсеңиз. Бир жолу бир пациент келген. Тоодо жашашат экен. Энеси алып келген да. Тоодо жашашат экен, анан үйлөнөт, бирок аялы менен жатпайт да 2 жыл. Андайлар көп. Мен айтып кеткен бир интервьюдан 7 жыл бири менен жата албай жүргөндөр бар да. Чоо үйлөнүшөт, бирок жана уят суят деген сөзүн аялы деген мындайча айтканда тырышып жыныстык катнашка невозможно болуп калат да. Ал жакта наоборот экен, просто тиги баланын тажрыйбасы жок экен да. Тоодо өсүптүр да, даже телевизор көрүп көрүлө экен да, эмне экенин билбейт экен да. Анан тиги энесин көзүнчө эле иттер же койлор катнашканын көрдүң беле, ооба. Болду, ошондой эле кыла бересиң деп. Анын эртеси келип, ой рахмат дейт, алардыкы болду деп. Ошондой эле да. Шактылар көп. Сизди Инстаграмда карап келем. Спорт басым берсем, бул бокс. Сизге кандай жардамы бар? Эмне үчүн боксту тандадыңыз? Мен кичине весим, салмагым өсүп кеткен да. Анан ошону түшүрөйүн деп максат менен спортко барганда, анан фитнесине барып көрдүм, качасы депчи. Аяктан же чарчабайсың, чарчасаң да башкача чарчайсың, бес түшпөйт. Мындай чуркайын десең, мындай возрастам кичине тизеге зыяныраак да, ошо тиземде футбол ойноп травма болчу. Футболго барайын десем, аякта мындай командага көз карандысың да, мисалы 1-2 келбей койсо, футболуң өлөт, кечиге беришет, өлө жүдөдүм да. Мурун жаш кезде барбага барчумун, ага барайын десең, возраст келип калды, эңкейе кыйын, белиңде травмалар бар, эңкейип түзөлө албай каласың депчи. Анан ошо боксер балдар менен ошо залдан таанышып калдым. Анан давай тренировка кылабыз деп кылса, ал жакта бүт түрлүү нагрузкалар бар экен да. Чурка десе чуркайсың, күчкө, булчунга көбүрөөк десең булчунга, кыймыл десең кыймыл, интеллект десең интеллект. Бокс деген негизи интеллектуальный спорт да. Аяктан күч эле эмес, же скорость эле эмес, же болбосо мындай характер эле эмес, аякта башың иштебесе дагы болбойт да. Мындай сөз бар да, бокс деген бул шахмат эмес, бокста ойлонуш керек дегенчи, ошон үчүн ошо жакты да. Бокс мындай дисциплинаны. Дисциплинаны анан жалгыз деле тренировка кыла бересиң да. Эч кимге көз каранды эмес. Мисалы күрөштөн дагы партнер керек да, дагы бирөө керек. Им бокс эле менин оюмча жалгыз, эч ким жок болсо деле, керек болсо зал жок болсо деле көчөдөн деле мындай машыгып эле. Груша эмес, жалбырак чабасың, жөнүнө секиресиң, машыгып жүрө берсең болот экен да. Чет өлкөдөн келген кызыктуу сунуштардын кайсынан баш тартууга туура келди? Мисалы, түшүнгөн жокмун. Мисалы, чет өлкөдөн сизге бир кандайдыр бир кызыктуу сунуштар келди да? Ошодон бир баш тарткан. Эмне жагынан? Урология боюнча. Жок, мындай да, негизи мен мындай да, билимге умтулбаган, же болбосо бирөөнүн кеңешин укпаган, же болбосо бирөөнүн душман болсо да билимин албаган, болбой калды деген ой жүгүртүп, маани бар бекен, билим бар бекен ойлонуп калбаган, бул текеберчиликке кирет да. Текебер билесиңер, динде бул эң чоң күнөө, кечирилбес күнөө да. Анан эң текебер мен байкадымда негизинен мугалимдер экен, уккусу келишпейт экен да. Мисалы жөнөкөй башка жаш мугалим болуп калсаң, врачтар бирдеме үйрөтөйүн десе, бул эмнени үйрөтөт деген. Эми таарынбагыла бар эмес, мен байкашымча. Анан динчилер экен да. Дин, мисалы, намаз окуган эле бир динге жакын киши, намаз окубаганды дин жөнүндө сүйлөшсө, текеберленип, сен эмнени билесиң, намазга барып алчы деген ошондой сөздөр бар экен да. Билимде ошол болбош керек. Билим алгысы келген өзгө киши текеберчилик болбош керек да. Бир отказ кылган нерсем, бул мындай да, каршы деле эмес эми. Тилге, биздин тилге каршы деле эмес, башка тилди мен
маанилүүлүгүн айтышым керек экен да. Албетте любой тил маанилүү, башка Ооба. тилди билген керек азыркы заманда. Бирок менин оюмча ошо мындай кичине пропаганда кайсы тил экенин айтпай эле коем, түшүнүп алгыла. Пропагандалык мааниде ушу тил маанилүү, ушу тилди эметкиле деген бир сунуш болгон да, керек болсо тыйын төлөп берелик дегенчи. Ана мен андан отказ кылгам, анткени менин оюмча Кыргызстанда кыргыз тилди аябай бутууска туруп албайынча андай сөздөрдү морально кыргыздар мындай укугу жок да. Кыргыз тилдин ден соолукка маанилүүлүгүчү, медицинасына маанилүүлүгү мындай экен да, кыргыздар көбү өзүнүн ден соолугун түшүнүрө албайт. Мисалы жалобалар туура айтпайынча дагы диагноз дагы туура коюлбайт. Көбү ошондон мурун кыйналчу экен, азыр балким кыйналып атабы, кыйналбайбы. Мисалы жүрөк айланган менен баш айланган эки башка нерсе, туурабы? Ооба. Көбү жүрөк айланып аткандар башым айланып атат деп эле жүрө беришет экен да. Жүрөк айланган бул уже ашказан оорулар, башка оорулар да, или отравление. Баш айланган бул неврологический оорулар да. Ошон үчүн мындай өнүккөн өлкөлөрдөчү медицина билими дагы, сервиси дагы сөзсүз мамлекеттик тилде да. Мисалы Германияда кандай тилде иштей берсең болот, эгерде жанагы компанияга пайда алып келип атсаң. Бирок медицина сөз немис тилинде эле. Анткени терең бири-бирин түшүнчү бул деген только мамлекеттик тил. Негизи өзү ой болду эле мындай чет өлкөгө кетип, иштеп келип же Албетте мындай болгон андайлар, бирок эме үчүн да. Көчүп кетиш эмес, өсүү үчүн. Мисалы кандай жакшы жаман дейбизби? Баары бир мисалы Европанын медицинасы жакшы, Американын медицинасы, Кореянын медицинасы жакшы. Ошон үчүн тажрыйба алыш үчүн ошо кол ушул медик катары, врач катары ошол жактан бутума туруп алып, мындай врач болуп алып, мындай анан кайра келейин деген ой болгон. Болуп турчу да мурунчу. Көп даже мындай чакыруулар дагы болгон да. Эмне кылып жүрөсүң аякта деген. Эми азыр жакшы болуп калды медицинасы. Эми анткени жеке клиникалар өсө баштабадыбы? ооба. Өзүбүзгө өзүбүз мындай уюштуруп алабыз да, керек болсочу. Мурун андай жоосу оюмда жок беле. Аякта деген жанагы автосалондойдо больницага келсе деген мурун азыр деле бар болуш керек жанагы. Дарылар жазып берип, ушул запчастьтарды өзүң чогултуп келип анан машинаңды оңоп берет го. Азыр ошондой заман болчу да, балким азыр деле ошондой бар. Жана авто оңдогондой эле иштейт экенсиңер деп эми коллегалар келип көрүпчү, келип бияка иштебейсиң деген сунуштар болгон. Аны ойлонгучак деле ушу заман келип калды эми. Азыр жакшы. Жеке клиникада өзүбүзгө ылайыктуу билимди алсак болот, өзүбүзгө ылайык. Ошо Европага окшоштурганга аракет кылсак болот. Тажрыйбаны дагы аларды чакырып ала берсек болот да. Не обязательно аякка барып. Анткени аякка барып көргөндөн башка эчтеке кылбайсың. Аларды чакырып алып, бир жерден на месте бизден үйрөткөн бул эң жакшы. Башкача экен да, ошо эффективдүү экен да. Эми социалдык медиа жана мотивация көптөргө үлгү болушу мүмкүн. Мисалы, дарыгер, блогерлик баштоо эмне үчүн баштадыңыз? Эмнеге түрткү берди сизге? Анткени баары эле тарта бербейт да, мен мисалы байкашымчачы. Эми мындай жеке клиникада иштеп калдым да, анан албетте аяктан деген мындай задача коет да руководительдерчи, мындай кылыш керек деп. Анан Анан эң негизгиси жана зордук зомбулук көбөйүп кетти. Зордук зомбулук, жаңылыктарды ачсаң эле тигини кызды зордуктап кетти, кичинекей баланы зордуктады, анан ошо интервью бергендер, тиги керек болсо ошо милициянын чоңдору, депутаттар сүйлөдү. Ушул мындай ключевой кишилер, молдолор баса ошо кыздарды күнөөлөй баштады. Мисалы мектептеги кыз өзү күнөөлүү экен да, зордуктап кеткенге. Эмнеге? Анткени кыска көйнөк кийип алыптыр да. Мен мындай сураңгасып, жана мен ар дайым мындай убежденный болчумун да. Аял киши чечинип талтайып жатып алса дагы зордуктаганга эч кимдин укугу жок да. Анан кыздарым өсүп келип атат. Анан ошо коопсуздана баштадым да. Анан келинчегим дагы айда баштады. Эмне деген коом болуп атат, биздин кыздар кимге тиет дегенсипчи. Анан ушундай жашайт. Анан аларга каршы видеолор чыгара баштадым. Ошодон баштап түрткү болуп. Каршы деле эмес, өзүм оюмду да эми деген кантип жертва деген жертва, күнөөлүү деген күнөөлүү. Ошону мындай жөнөкөй эле формула, аны деген усложнять этип. Акты ак, караны кара деп айткан. Акты ошо мындай түз адилеттүү эле сүйлөп турса, адилеттүү эле чечимдер чыгарып турса, адилеттүү эле соттоп турса эле ошол эле да, ошону чыгара баштасам, ошондо кичине популярный болуп кеттим окшойт. Ошондуктан анан блогер болуп калдым. Жаш муунга эң маанилүү кеңешиңиз кандай? Жаш муунгачы мындай да, жаш муунду биз тарбиялап атабыз да. Мында могу жерде жакшы сөзүңөр бар экен. Каяктан окуп калдым. Мына могу жерден Гапыр агай жазыптыр. Ата эне окубайын, бала окубайт дегенчи.
ата энелердин комплекстери үчүн биз деген балдарыбызды мындайча айтканда будущий келечегин өлтүрүп атабыз да. Эки нерсе бар да биздечи адамда, мен жана рух деп кетпедимби, Ооба. рухун өстүрүшүбүз керек да. Рухту өстүрүү үчүн эки нерсе бар да. Акыл, анан эс, же болбосо аң сезим деп коебуз да. Акылды бере берсе болот. Миллион тил менен бере берсе болот, окута берсе болот, мектепке алып бара берсе болот. Бирок канча деген акылдуулар бир жашоодо бирдемеге жетти эле. Канча деген акылдуулар бул жашоодо вообще бактылуу жөнөкөй эле адамдын бактылуу болгон. Эс ачпайын, аң сезим ачпайын ал болбойт. Рухту күчөтпөйүн, адам күчтүү дагы болбойт. Өзүнүн күчтүү болгону эле жакшы да, туурабы, өзүнө Ооба. таянып, өзүнүн оокатын кылып кеткенчи. Ооба. Аны деген ошону биринчи очередь түптөш керек да. Аны түптөп койсокчу, мындай адам дегенде даже тандабай калат. Ал адилеттүүлүктү эле тандап калат да. Эс ачуу, мындайча айтканда сабактар керек болуп атат да. А эс ачуу ар бир улуттун өзүнүн эне тили. Ошого көңүл буруп айтабыз да, могу ата энелерибиз өзлөрү билбейм орусча сүйлөбөй калганбы, же болбосо илгери комплекс болгонбу, там орустарда бүтөтө берип. Мында орусча эпте өзү орусча сүйлөйт, анан балдары менен неберелери менен орусча сүйлөшүп калды да. А менин оюмча ата эненин, атанын көбүнчө, эненин дагы эми энелерге мындай жоопкерчиликти бере албайм. Үйүнү коргош керек да, камкор Ооба. көрүш керек, коргош керек. Азыркы заманда коргоо деген эмне? Мурункудай душмандар жок да, туурабы? Ооба. Каракчылар жок да. Азыр маданиятын коргоо, анан маданиятын балдарына өткөзүп бергеш. А маданият бул деген тил. Тилсиз маданият жок деген сөз да. Бул кул дегенди кулдарды тарбиялап атабыз да, мындайча айткандачы. Анан ушу динге жакын киши окшойсуз. Номерин аманат бар, Кудай берген аманат бар. Номерин аманат билесиңерби эмне? Мисалы аял киши бизге аманат, Кудайдын нерсеси да, биз аны көкөлөтүп кайра бир күнү Кудайга өткөзүп беришибиз керек. Бул тил. Биздин маданият, бул тил. Тилди Кудай бизге временно берген ма. Сиз аны аласыз, колдоносуз, күчөтөсүз, жакшыртасыз, анан эмки муунубузга бөлүп өткөзүп беребиз. Ошентип жаратылыш Кудай эметет да. Эгерде биз Алланын аманатын колдой албасак, анда аны бир күнү алып коет. Туурабы? Мисалы аялыбыз аманатыбызды көтөрө албаган Кайтыгер үчүн, кылып койсок. анан аял деген аманатты көтөрө албаган үчүн ажырашып болуп атпайбы? Ооба. Киши бактысыз болуп кетет. Ошо тил деген маданият көрүнбөгөн үчүн, байкалбаган үчүн ошого көңүл буруп айтабыз да. Аны дагы алып коет. Анан кул болобуз да. Кой болобуз, мындайча айткандачы. Аманатка кыянат кылып атпайбы? Кыянат. Мисалы, мындай салыштырып коеюнчу. Мына. Кой деле бактылуу, кородо кою. Жапай кой деле бактылуу да. Эмне? Тоодо жүргөн. Ал деле бактылуу. Бул деле балким 5 жыл жашайт, жапай кой деле 5 жыл жашайт. Бир кайсы жашоону тандамагыңыз? Тигинин деле курсага тоет, тигинин деле курсага тоет. Тиги жапай, биз жапай болгондон сыймыктанышыбыз керек да, ошо уя бизди өз кыргыз эли өзүн жапай сезип эле, там айылдык, тоолук деген бир сөздөрдү мындай негативный сөз кылып салган. На самом деле жапай болгондон биз сыймыктанышыбыз керек. Мейли жапайбыз, бирок эркинбиз. Мындай жашынакай чөптү жейбиз. Балким карышкырлар бар, балким барстар бар, бадам бизди өлтүргөн адамдар бар, балким жаанда каласың, балким кышта тоң өлөсүң. Бирок эркиндик менен жашаган, бактылуу жашаганбыз да. Же болбосо койдун жашоосу деле жакшы. 3 мал тамагың бар, сууң бар. Эми жулуу кепеде жашайсың буктун арасында да болсо деле. Бирок сен качан өлөрүңдү ээси болот, болот да, ээси бар киши да. Качан төрөөрүң, кимден тууңду, төрөөрүңдү. Аны дагы бир киши ээлери мындай чечет да. Зато курсаң ток. Ойлосоң тиги койдук деле жаркал, жашоосу тигилердики деле жаркал. Бирок тигилер эркин. Ошо койдун жашоосун тандап атабыз да. Койдун жашоосун. Башка тилди тандаган бул койдун жашоосун тандагандай эле сөз да. Туура айтасыз. Же болбосо ит. Мисалы карышкыр менен ит тууган да. Карышкыр жапай. Камап салсаң, ал өмүр бою душман. Ал деген ит болуп бербейт да. Өлгүчөктүү душман. Балдарына маданиятты өткөзөт, биз эркинбиз. Бизде токойдо жашашыбыз, тоодо жашашыбыз керек. Могу кишилер душман деп. Балдары карайт. Эмнеси душман? Булар тамак алып келип атпайбы, 3 мал. Сылап атпайбы, там бокталы тигип салап берип атпайбы деп. Бирок атасы өткөзүп берген да. Биз эркин экенбиз деген кичине билим калат. Бирок анан алдар дагы балдары болот. Атасы өлөт да уже. Балдары болот, ал маданиятты өткөзүп бербейт да.
эркиндик маданиятты өткөзүп бербейт. Анткени ал өзү ээлеринин колунан тамак ичип калган. А балдар жыргап жашап жүрөт. Сонун экен, хозяиндерибиз бар экен, алар тамак берип атат деп жыргап жашап жүрөт. Хозяин жакшы болсо жакшы тамак ичет, же болсо жана иттей болуп чын жырдын жана чын жырдын узундугу менен бактылуу болуп калабыз да. Эми жакшы хозяиндер болуп калса, пуделдери болуп, мына костюмчиктерди кийип, прическалар жасап, колу бутун жалап жүрө беребиз. Ошондой эле тандоо да. Сиздин алдыдагы эң чоң бир кыялыңыз барбы? Эң чоң кыялдарымды мындай бөлүп койсок болот. Жеке кыял, жумуштагы кыял, анан коомдук кыял дегенчи. Ошо Кыргызстандын коомдук кыялы могу мамлекеттик тил мында бутуна туруп алсачы. Жалаң мамлекеттик тилде жумуш алып барып, телөөлөр алып барып, бирок башка тилди сыйлап, башка көп тилди билип, минимум кыргыз киши 3-4 тил билиш керек. Между прочим, кыргызча билген кыргыз 3-4 тилди жөнүнө билет экен да. Ошондой түптөлүп алсакчы, көз каранды болбой, жана закондорду чыгарсак, бирөөлөрдүн көзүн карабай, ошону кыргыз тилде эле түптөп алсак, мен оюмча түбөлүк жашайт. Коомдуктанчы. А медицина жактан албетте биздин клиника, менин командам, мен ошо дүйнөлүк деңгээлдеги, азыр деле дүйнөлүк деңгээлдерге аракет кылып атабыз. Ошо жеңилинен болсун да. Биз каалаган оборудованияларды оңой сатып алып, балким оңой кредиттерди берип калабы. Анан биздин пациенттерди көз каранды кылып, жанагы акча чогултуп, зарубеждерге жиберип атпайбызбы? Ооба. Же болсо дарыла албай калганда тияка баргыла, Турцияга баргыла, Өзбекстанга баргыла деп калбадыкпы? Ошондойлорду түп тамыры менен жоготуп ийсек, наоборот, өзбектер болобу, казактар болобу, орустар болобу, бизге келип, буякта кыйын врачтар экен деп, биздин медицинанын деңгээли, бул биздин кесип жагын карасамчы. Жеке үй бүлөдөн албетте мен жакындарым, кыздарым баары тең бактылуу болуп, эстери ачылып, алар биздин кыргыздын маданиятын алдыга алып кетип, анан ушул нерсе болсо да бактылуу аман болушса болот. Эми Кыргызстанда да медицинага басым берип, ошонун шарттарын да жакшыртсак, ооругандардын саны азаябы? Негизи медицинанын максатычы, бул деген профилактическая медицина деп коет, алдын алуу да. Анан мындай контроль кыла алчу алдын алуу бар, анан контроль кыла албачу бар да. Контроль кыла алчу деген сөз, мисалы ооруду эми бул да Кудайдан да. Биз кутула албайбыз да. Кээ бир оорулардан кутула албайбыз. Бирок биз колдон келген нерселерди кылышыбыз керек. Бул эмне? Бул тамеки чекпей, арак ичпей, Өз соолугуна кам көрүү, тамакты туура жеп, таза, химикаты жок жеп, салмакты көбөйтпөй, вовремя уктап, бири-бирибизди нервибизге тийбей, интригаларды кылбай, ошолорду кылсак эле сагыраак болобуз да. Ооруп калса убагында дары алып, убагында доктурга барбасак, ошондо мындайча айтканда жашообуз дагы, оорубуз дагы, жашообуз уланат, оорубуз дагы азаят да. Анан айла жок Кудай берип салды, эми медиктер кылган нерсенин баарын кылат, бирок жаратканга дагы көз каранды да. То есть жараткандын өзүнүн планы бар, биздин өзүбүздүн планыбыз бар, анан несі болор экен Кудай билет дегендей да. Анан бирок ошо негизи медицина бул деген профилактика, оорубаганга аракет, оорутпаганга аракет кылышыбыз керек. Ооруп калса, ошондо жеңил оборудование болуш керек, биздин билимибиз сонун болуш керек. Эки жакка байкушту сел-саяк кылбай, акча чогултурбай, өзүбүздүн үйүбүздө мындай операция жасасак, жасап, дарыласак, дарылап. Эми больницадан деле киши өлүп калышы мүмкүн да. Анда өлүп калса дагы мындай жердин түйүндөн бери сүйрөп келбей, бул жерден эле бүтүрүп койгон. Жакшы да. Азыр кыска нуска суроолордон берип кетсем, бул эркектер эң көп уялган нерсеси кайсыл? Эң көп уялган нерсеси бул чочоктун размери да. Үчөөнүн размери да. Ошондон негедир уялышат да. Андан уялбаш керек. Эми болор иш болду да. Эң негизги бул мүнөзүнүн размери да. Ошо эркектин жоопкерчилиги, өзүнө жоопкерчилиги, маданиятына жоопкерчилиги, тилине жоопкерчилиги. Мисалы деген эркектер ичинде слабый болуп калды деп азыр биле баштадым да. Аял кайсы тилде сүйлөсө ошол тилде. Маданияттын коргоочусучу, сактоочусу бул эркек. Эне тилде бекер айтылган эмес. Энеси кайсы тилде сүйлөсө балдар ошол тилде сүйлөп коет да. Бирок коргоочусу маданият деген эркекте. Мисалы кыргыз башка улутка үйлөнсөчү, аны кыргыз кылышыбыз керек да. Балдарын кыргыз кылыш керек. А бизден деген башка улутты алып алсынчы, ошо тилинде сүйлөп калып атабыз, алардын маданиятын сүйлөп калып атабыз. Ошо жагынан мейли мүчө жагын жөнүнө койгулачы, ошо кыргыз тил маданиятты эле сактап алсаңар, эркектик касиятыңар бар деген сөз да. Үйдө, кыргыздын үйүндө кыргыз тил жок болсо, негизги тил башка тил болсочу, анда ал үйдө эркек жок деген сөз да. Эркектик касиет жок. Ал жакта биздин
салттарыбыз, биздин маданиятыбыз баары өлөт экен да ошондо. Тил өлсөчү, калганын унутуп эле койсок болот да. Мисалы биз деген эметебиз го, сынайбызга Европада же Орусияда жанагы дом пристралык карылар үй депчи. Эмки эгерде тил жоголсочу, бизде деле ошолтолот. Анткени маданият жоголот да. Улууну караш керек деген маданият жоголот. Байкасаңар, мына мен көп эле тааныш билиштер бар. Мисалы 5 баласы болсо, 2 кыргыз тилдүү мектепте экен, 3 орус тилдүү болуштур да. Кыргыз тилдүүлөр маданияты башка, ошолорго ыраазымын дегендер толтура да. Ошолор күйүмдүү дегендер, тигилер деген папа, успокойся, что-то деп калышат да. Мындай жеткен ошондой болуп калышат экен да. Бир анализди гана. Дагы жол кайталап коелучу. Эгерде кыргыздын үй бүлөсүндө негизги тил башка тил болсо, ал үй бүлөдө кыргыз, ал үй бүлөдө эркек жок. Туура айтасыз, кошулам. Бир анализди гана тапшыра алсаңыз, кайсыны тандамаксыз? Онкомаркер. Кандай анализ? Эми бир эле эмес, эми ошо онкотест деп коебуз. Онкология жокпу деген бир анализ болсо, ошо экен. Маңыздуу. Аны деген сөз эртерээге болгону жакшы да. Калган ооруларында жеңсе болот эптепчи. Тияк биягынан чыгып атышыл бүтүрсөк болот. Ошо онкология деген бизде чоң проблема болду. Ошон үчүн бекеринен айтылган эмес, эгерде онкологияны дарылаган нерсени, дарыны тапкан кишиге ар бир дүйнөдө, ар бир столицасында, мекенинде ошо сен менен тең алтын статуя коюп берет да. Памятник. Сиз ойлоп тапсаңыз, сизди бүт ар бир столицада, сиз Вашингтондо болосуз, Москвада болосуз, Бишкекте болосуз, анан сиз менен тең алтын болот да. Сонун экен. Ошондой эме бар, наследие бар. Ойлоп тапкан кишиге ошондой болот. Тез энергия берүүчү бир кеңеш айтсаңыз. Бул эс ачуу. Кайра айтып кетиш, бул энетир. Мындай да. Эс ачылсачы, ошо динде бар го, бир адамды өлтүрсө, бул деген ааламды өлтүргөндөй, вселенныйды өлтүргөндөй депчи. Ошо айлананы билгиңер келсечи, ошо ааламды билгиңер келсе, ааламды изилдеп бүтө албайсыңар, канча терең экен, канча билим деген толтура библия. Бул невозможный нерсе да, ойлонсо. Бирок возможный. Биздин ичибиз ааламда. Биздин ичибизде килейген аалам бар да, ошон үчүн өзүңдү изилдесең, өзүң эсиң ачылбайынча, акылың менен ойлоо башка, акыл деген башка, бул поверхность, ал деген өзүңдү билбейсиң деген сөз. Эс именно ичиңе изилдесеңчи, ошо аалам ичиңде да, анда ошо айлана оңой көрүнө баштайт. Ошо билимдер оңой келе баштайт да. YouTube'дан да кирип карап, комментарий кылсаң, көп мындай мен дагы ушундай болуп атат, мен да буюмда мындай деп мындай суроолорду айта албай дарыгергечи, мисалы же консультацияга барайын десе күйөөлөрү жибербейт, мисалычы, же мисалы мен тааныштарымда да бар, балалуу болушпайт, бирок мисалы мен подружкамды, мисалы курбумду күнөөлөй берет да, бирок өзү барбайт да, өзү анализ тапшырбайт, мисалы. Неге сурабайсыз? Мындай да, Европада закон бар. Балалуу болбой атсачы, экөө тең келбейинче вообще карашпайт. Мисалы аялдар эле келип атат да. Кана күйөөң? Жок, күйөөң келбейинче эч ким карабайт да. Закон бар да ошондой. Запрещено караган. Ошондо айла жок экөө келет. Мына мени карабай койду, жүр чогуу барышыбыз керек экен. Жакшы экен. Бизге да ушундай басым кылса жакшы болмок экен, Ооба, тартып атат ушуларды кошуп коюшку. Жок, басым кылбай, муну деген протокол кылып койсок болот. Мен ошентем. Мага келсе, мен күйөөң келбейинче дарылабайм дагы дейм да, эчтеке кылбайм. Ошондой закон, протокол кылып койсок, мисалы, гинекологдор, урологдор Минздрав менен чогулушуп болду. Эгерде аял киши жалгыз келсе, карабагыла. Чогуу келсин. Ошондо айла жок, күйөөсүн карап калабыз, анан көп жарым проблема чечилип калат деген. Ошондо билинет да, эмне болуп атканын баары. Туура айтасыз. Бүтүндөй коомго зарыл болгон маалыматты айттыңыз. Чынчылдыгыңыз, сиздин жөнөкөйлүгүңүз жана ачык жоопторуңуз үчүн чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ден соолуктун темасы жашырылбай айтуу тийиш экенин дагы бир жолу далилдеңиз. Булга басым бергениңизге дагы чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Аудиториясы менен сизге чоң рахмат айта кетебиз. Сизге рахмат чакырганыңызга.